башындагы боюн вступлениясын көргөзүп кетсем, могул аккорд аласыздар дагы бир чертип туруп баарын 4-3-2 кыласыздар. Кийин экинчи латта 4-кылды кое бербей туруп 2-3-4 кыласыздар. Андан кийин могул аккордду басып туруп бир ылдый чертип коесуздар. Секинирээк көргөзүп кетсем, ондай звук чыгыш керек да. Андан кийин ушуну эле дагы бир ылдый чертип туруп 4-3-2 кыласыздар. Мону кое басасыздар дагы экинчи лат 4-кылды 2-3-4 кыласыздар. Кайра жанагы аккордду басып туруп ылдый чертип коесуздар. Ошондо мондой звук чыгыш керек. Экөөнү кошуп секинирээк чертип кетсем, ушундай звук чыгыш керек. Андан кийин могул жерин көрсөтүп кетейин. Могул экинчи бөлүгүн жанагын эле кайталап коесуздар. Азыр деген жерин көрсөтүп кетсем, кыскасы мону кылдар басылыш керек да. Биринчи кыл пустой, экинчи кыл 3-лат, экинчи кыл 1-лат, экинчи кыл пустой, 3-чү кыл 2-лат деген звук чыгыш керек. Ушуну эле могул аккордду басып туруп черткенге аракет кылышыңыздар керек да. Баарын кошуп турчу. Мисалы, могул аккордду алганда ылдыйкы 1-чи кыл пустой болот да, басылбайт. Ошого упор кыласыздар. Кийин экинчи кыл 3-латты басасыздар. Кийин экинчи кыл 1-латты басасыздар. Экинчи кыл пустой, 3-чү кыл 2-лат. Ушул чыгыш керек. Секинирээк кылып көргөзүп кетсем, могул аккордду басып туруп жанагы жерин кайталап коесуздар. Болду. Бою болсо оңой эле, жеңил эле. Ылдый өдө токтотосуздар, гуштетесиздер, анан кайра бир өдө алып коесуздар. Ушуну кайталай бересиздер. Ушинтип чертип кетесиздер деп ишенем, урматтуу достор, аман болуңуздар.